сагынамын. Тазагүл Дыйканбаева Ош облусунан келип, жаз жай мезгилдери кулпунай терип эмгектенет. Тапкан акчасы баарына жетпесе да, 5 баласынын кийим кечесине жетерин айтат. Жыты буркураган кызыл жемиш сыртынан оңой көрүнгөнү менен тере келгенде маңдай тер, эмгекти талап кылат. Оңой оокат деген жок. Кечинде барасың, ушу биздин өзүбүздөн деле байкап койсоңор болот. Анча мынча барганда иш кыла албай эле ушу тамак аш менен эле кайра эртең менен жумушка келишке туура келип калат. Ушу кара жумуш экен да, эми ал деген өзүбүздөн бир аз окуп алсак балким түзүгүрөөк жумуш болуп калар эле. Эми ушунусуна деле шүгүр. Ушундай дыйкандар бар экен, бизге кызмат таап берген. Ушуга деле шүгүр. Таладагылар ар бир чакасын 30 сомдон күнүнө 50-60 чакага чейин теришет. Ошондо күнүнө 1000 сомдон 1,5 сомго чейин айланат. Насыйкат Кыпчакова тапкан каражаты батирге жана күнүмдүк тамак ашка кетерин айтат. Бүгүн 8-класста окуган кызын да ала келген. Мен базарларга чыкчу элем Дордойго, анан клубника терген жагып, былтырдан бери ушу клубника терип атам да. Мурун базарда товар сатчу. Дордойдо мындай ошондой эме сатат элем да. Ысыктын күнүндө деле иштеп аттык. Ысыктын күнүндө ал кичине күн салкын. Кулпунай талаасында 30дай аял терүү иштерин аткарса, дагы 30-40 чактысы жер чабуу менен алектенет. Кетмен менен жер чабуу саатына 60 сомдон. Ошондуктан таңкы 6-да күн ысы электе келишет. 22 жаштагы Алтынай кайын сиңдиси менен Васильевка айылынан келип кетип иштейт. 43 жаштагы жолдошунун улуу кызы шал оорусу менен жабыркап, кийинкиси психикалык жактан жапа чеккендиктен алардын дарысына акча каражат керек. Күйөөм өзү 2 жылдан бери дарыланып атат. Жумушка категорично мүмкүнчүлүк жок да. Эми базада бар. Какка барса чыгып калат. Кээде жашынып эметип стройкада иштеп калса калат да, тамак аш эме кылган. Балдардын пособиясы өзүнүн эле дары дармеги болот. Ошого мен өзүм на доме сошиямын. Машинка жок болуп атат да, прямо строчка машинкачы, ошол болгондо синткам бар өзүм. Учурда Алтынайдын эң башкы тилеги кийим тиккен машине сатып алып, үйдө иштөө. Мына ушундай акчага муктаж болгон жүздөй адамга жумуш орундарын түзүп берип жаткан Абдырашыт ата 6 жылдан бери гектарлап кулпунай себет. Ал кол алдында иштегендерге көңүлүнө карап мамиле кылып, акчасын убагында бергенге аракет кыларын айтат. Помидор, бадыран, картошка айдап жүрчүмүн да. Эгип жүргөмүн. Энд азыр кулпунайга өтүп алдык. Кулпунай жакшы экен. Абдырашыт атанын айтымында кулпунайдын красная шапочка, кыргызча айтканда кызыл шапкечен деген сорту абдан жакшы. Себеби чоң-чоңдон жана таттуу болот. Учурда кулпунай массалык түрдө бышкан маалы болуп, күнүнө 200 сомдон 300 чакадай сатылууда. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Ош Бирим жаңылыктары.